Үнү менен дүйнөнү багындырган бир гана Казакстан эмес, бир гана Кытай эмес, азыркы учурда дүйнөдө эң бир популярдуу ырчылардын катарына кошулуп жаткан Димаштын өзгөчө бир жагымдуу чыгармасына көңүл бурдук. Ооба, бул чыгармада биздин бүгүнкү темабызга бир ылайыктуу болду окшойт. Бүгүн эл аралык үн күнү. Ушул теманын алкагында сүйлөшүп жатабыз. Студиябызга келген конокторубуз дагы бар. Алар дагы үндөрү менен таанылган десек болот. Үндөрү өзгөчө. Айдай Кадырова жана Тилек Токтогулов бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Негизи жамгырлуу убактыңда сиздер менен дидарлашып отурууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө абдан кубанычтабыз. Радио алып баруучу экен, дароо эле билинди. Келдик сиздерге. Чында эле таң атпай турганда негизи мындай өзгөчө бир свет болуп турса, жарык болуп турса, маанайың көтөрүңкү болот эмеспи? Бул түстөрдү көрүп алып, маанайыбыз ачылып, сиздер менен амандашып, саламдашып отурганыбызга тагыраак айтканда кубанычтабыз. Биз да кубанычтабыз. Жана ошондой эле бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө баарына салам айтабыз. Бали, сиздер баягы радиодо микрофон жанында отуруп алып, элге ушунчалык сонун маанай тартылганыңыздар да көпчүлүк эли сиздердин жүзүңүздү көргүсү келип, кандай адамдар булар деп ар кандай сүрөттөй баштайт да. Мисалы Айдайды балким азыр көргөндөн башкача сүрөттөсө керек, сизди андан да башкача сүрөттөсө керек. Мына азыр көрсө мына ушул мырза менен айымдын үнү турбайбы деп айта кетчү нерсе, Айдай Кыргызстан Обондор радиосунун алып баруучусу, ал эми Тилек Токтогулов авторадиодо бүгүнкү күндө эмгектенип келет. Негизи эле ушул үн менен иштөө тармагына, радио тармагына кантип келип калдыңар? Ошондон баштайлычы? Тилек баштап берсин. Баштайлы. Мен негизи өзүм ал жакты такыр ойлогон эмесмин. Биринчи курста келгенде, шаарга келгенде айылдан эле келген балабыз. Анан кийин араб филологиясына тапшырып, анан кийин сен үнүң жакшы, сен бул жак бар, бул радио бар. Радиолордун баарына барып чыгып көрдүм. Жакпай койду. Үнүң жакпай койду. Жок, мага жакпай койду. Сизге жакпай. Пульттарды өйдө көтөрүп ылдый түшүрүп атса, эми ошентип иштей алмак белем мен деп туруп барып жарым саат отуруп кетип калгам да. Анан кийин бир эки жыл өттү. Бир эки жыл өткөндөн кийин кастинг болуп калды. Белгилүү радиолордун бирине. Ал жака бардык. Жөн эле анкета таштап койгом. Анкета таштап койсом 3 күндөн бир сонун бир номер чалат. Баары окшошкон номер. Анкета таштадыңыз, үнүңүздү да таштадыңыз, Үнүм жок. Жөн эле анкета таштап койдуңуз. Бул анкета сизге деп койгом да. Балким мына реклама түрүндө айтсам кетти, бул анкета сизге деген сыяктуу болупчу. Ошол учурдан 3 күндөн кийин чалышты. Сабакта стресс болуп, депрессия болуп отургам. Кандайсыз, биз сизге чалып атабыз. Келиңиз, ошол сиз менен сүйлөшөлүк деди да. Анан кийин 1,5 сааттай сүйлөштүк го дейм. Шеф менен. Анан ошол радио тармакта иштеп, 2,5 жылдай убакыт ошол жакта өттү да. Бали, Айдай сизчи? Ал менин келүү тарыхым бир аз башкалардыкынан айырмаланат. Кыргыз Улуттук университетинде окуп жүргөн кез, 2-курстун башталышы, ал жакта радио студия бар атайын. Үн жаздырчубуз, өзүңүздөр тааныган Азат Муратов бар, бүгүнкү күндө бизде иштейт, музыкалык редактор. Ошол инсан үнүмдү угуп калган экен, байкап калган экен, чакырышты, келдим, үндү жаздырдык, ушинтип өтүп калдым. Демек, сиз радиого чейин эле үнүңүз ушундай эле. Ооба. Жагымдуу эле үнүңүз, Балким ошо чакырышканына караганда ушундай болуш керек. Эмнегедир кээде мага мындай сезилет да, мисалы, бир радиодо иштегендердин үндөрү бири-бирине окшош калгандай сезилет. Сиздерге андай эмеспи? Окшош калышы толук мүмкүн, бирок ар бирибиз бир эле нерсени сүйлөйбүз да, ошондуктан балким. Балким баягы ошол жердеги эң бир кыйын диджейлердин үнүнө меники да окшошсо экен деп жүрүп, балким ошондой болуп калабы, же жетекчилик айтабы, мына ушундай сүйлөгүлө деп. Ушундай болуш керек да. Жок, бизде башында кабыл алып атканда Кыргызстан Обондор радиосунун форматы деп кабыл алышат. Демек, форматка дал келдим, ошолор сыяктуу сүйлөйт экенмин демек. Баракелде. Жакшы. Негизи эле баягы көпчүлүк угармандар, билбейм, көрүүчүлөр ойлошу мүмкүн да, булар үндөрүн жасап сүйлөйт депчи. Ушу жасап сүйлөгөн учурлар болобу же эртемен турганда эле үнүңөр ушундай чыгат? Мен оюмча ойлойм да, бул үнгө кандайдыр бир кооздук берүү. Мисалы, тамак жасаганда деле муручтан салып, калемпирден салып, бир приправа кошуп туурабы? Ошол эле нерсе да. Монтип жөн эле сүйлөп койсоң болбойт да, кандай жакшыбы, ден соолуктар жакшыбы. Ал нерсе эмоция берсең, кандайсың, жакшыбы, ден соолуктарың жакшыбы десең, бул адамдын жүрөгүнө бир орун алган, түнөк тапкан нерсе болот да. Мен оюмча ошондой. Адамдын жүрөгүнөн түнөк тапса болот экен, көрдүңүзбү, болбосо экен. Тилектин айтып кетип атпайбы, мисалы, кандайсың, жакшысыңбы?
Соңу жакшыбы десе, мен ойлойм ушул эле үн менен канчалаган кыздардын жүрөгү Жараланды орду болду болду экен, экен, жараланды болду экен, Чынын айтканда болушу мүмкүн ошондой нерселер, болот андай нерселер, бирок мен ойлойм ошо үн менен эле жаралабай эле тескерисинче мындай иш аркылуу бир жыйынтык көрсөтүп, ошол кыз менен сүйлөшөсүңбү, үнүң менен сен өмүр бою үнүң менен жашабайсың да, ал деле сенин бир күнү үнүңөн тажайт. Эй, бар, тирилигиң кыл деген учурлар болуп калышы мүмкүн. Анан менин оюмча ишиң менен көрсөтсөң, балким барктуураак болосуң. Албетте. Айдай, сиздин үнүңүзгө да ашык болгондор көп болсо керек, э? Болушу мүмкүн. Негизи радио тармагында иштегенде эң башкысы күлүп сүйлөө, муну баардыгыбыз билебиз. Күлсөң эле үнүң өзүнчө бир башкача керемет болуп чыга калат. Кулпурат, э? Ооба. Кээ бир учурда баягы эфир алып барып жаткан учурда ушунчалык катуу күлкүңүздөр келип кетип, бир нерсе бир укмуштуу бир нерсе болуп кетип, күтүлбөгөн, анан күлгөндө күлкүлөр өзгөрүп кетиши мүмкүнбү? Мисалы, даярданып күлгөндө, мисалы, сиздер эми баягы кылдаттык менен күлсөңүздөр керек, э? Мындай ва деп каткыра бербей, ошондой учурларда эмне кыласыздар? Адам негизи өзүн контролдош керек. Бул биринчи орунда турат. Биздин өзүбүздүн слоганыбыз эле айтып турбай жашоо керемет депчи. Акыркы мезгилдерде жаштар абдан көп биздин тармакта. Анан сүйлөп олтурсаң эле кире калып, күлдүрө калышат. Мына ушул учурда өзүңдү кармана билесиң. Анан кээ бир учурда болуп кетет, башкача деле күлүп аласың. Эң башкысы көрөрмандар жакшы кабыл алат. Бале. Анан биз телегөчүргө эскерте кетели. Мисалы, Тилек мырза, сиз Инстаграмда өзгөчө баягы ырларды көркөм окуп, көрөрмандарды топтой келдиңиз, ошол эле колдонуучуларды топтой келдиңиз, досторду топтоп келдиңиз. Азыр экөөңүздөрдөн сурансак болобу, бир кандайдыр бир ырды, бир өзгөчө көркөм окуп берсеңиздер. Бул жерде эң башкы артыкчылык көрүүчүлөрүбүз биздин конокторубуздун ырларында калат, анан кебетелеринде көрө алат да, радиодо кебетесин көрбөйт, бир кандай үнү менен эле үнүнө сыктанып, кандай сонун үн депчи. Буга чейин айта кетчү нерсе, экөөңүздөр бир толкунда бир программаны алып барып, болгондо дагы сезим сырлары деп аталган программаны алып барып ырларды окучусуздар, э? Ооба, окучу. Азыр сиздерге бүгүн да чала албадым деген. Бүгүн да чала албадым. Медер Осмоналиев агабыздын калемине таандык. Албай экөөбүз бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Ошол агабыздын ырын биз бир кезде окуганбыз. Аябай жагат. Угармандарга да, көрөрмандарга да жаккан чыгарма. Биз режиссерлордон бир музыка сураналы, бир фонго музыка коюп берсин, анан сиздер акырын баштай берсеңиздер, алар улантып коюп кетет, э? Макул. Бүгүн да чала албадым. Бүгүн да бүткүл оюм сени менен. Билинбей бир күн келип, кашың серпип, дүйнөмдү ээлеп алчу берип элең. Кечөө эле көрдүм эле. Кечөө эле кол салгансың жүрөгүмө. Капыстан бир күн келип кашың серпип, көздөрүң илип кетти жүгөнүнө. Ушундай кыскача. Бүтүп калды да, эми. Каласыңар, балким дагы улантып берүүгө даярсыз болгону убакыт. Тилек мырзанын Инстаграм баракчасынан көрүүгө болот, ар кандай видеолор менен, төп келген видеолор менен ырларды окуп келесиз. Негизи эле кайдан келди ушул идея? Баягы өзүңүз көрүнбөйсүз, ал жерде дагы үнүңүз менен баягы көрүүчүлөр чогулткансыз да. Белгилүү болгондой эле баарыңар билсеңер керек, Акбар Кубанычбеков деген. Акын. Ошол байкебиз кандайдыр бир сүрөт коюп, алдына аудио болуп койчу. Анан кийинчерээк ошол радио тармагында иштеп калган Азат Муратов. Билесиңер, ал да ошентип сүрөт коюп, аудио болуп койчу да. Анан кийин мен ойлондум да, эми муну башкача кылыш керек. Мындай клиптерди алып коюйн, кинолорду алып коюйн, атактуу нерселерди кылсаң, өзүңө бир кандайдыр бир жыйынтык чыгарасың. Ал нерсе кийинчерээк хоббиге айланды да. Хоббиге айланып, анан мындай аны кылбай турсам, мындай жан дүйнөм кайгыга батып берет да менкичи. Күнүгө бир нерсе чыгарып түшкекмин, же болбосо жумасына 2-3 жолу. Ушундай рахат алам. Ошол нерседен келген идея да. Бирди суранбай эле окуп бербейсизби бир ырды? Бир ырды. Ооба. Канча катталуучуңуз бар? Менин катталуучум негизи азыр 3-чү аккаунтум бул. Азыркы тапта 3000. 20.000 болчу мурун, 9.000 болчу, азыр 3000 болуп калды. 3-чү аккаунт. Бузуп кетишти, эмне кылышты? Бузуп кетиши, ал нерсенин өз Тарыхы бар. тарыхы бар, таржымалы бар дегендейчи. Айрылбай эле коелу. Кайгылуу окуя окшойт. Бир чыгарма сураналы анда. Монолог ретиндеби же поэзия ретинде? Поэзия. Монолог болсо кайгы болуп Бул негизи мен поэзия жаатында жазбайм, монолог ретинде жазам. Интернет булагынан алынган бир чыгарманы окуп берейин. Аябай жакшы көрөм бул чыгарманы. Көбүн эсе өзүм интернетке буну көп жүктөйм да. Келиңиз.
Күн болсом, көз уялтып жарқыраған. Нұрыма қағалаганча қанаар элем. Суу болсом, аскалардан шарқыраған. Суйкайып, суу алууга барар элем. Күркүрөп, капчыгайды жары өтүп, чарпылып, кучагыма алар элем. Түбөлүк махабатка кир жогозбай, сүйгөнүм, кубанчыңа канаар элем. Кол чабуулар. Баракелде. Айдай, сизден дагы угалычы бир нерсе. Мен сиздин үнүңүздү уккум келип атат. Балким телегөөрчүлөр деле менде окуп Айдайдын жаткандыр. үнү жактыбы сизге? Жакты, экөөнүн тең үнү жакты. Сиздердин үнүңүздөрдү окуганыңыздарды уккубуз эле келип калды. Демек, албетте бул нерсе дагы бир чоң бир эмгектен келип чыккан нерсе болсо. Анда менден дагы ыр болсун, керек. Сизден дагы. Музыка коюп беришти. Музыкасы жок, окуйм деп коёсуң. Кананда жан жеткис тилсим деген мүрөк болсом, эсепсиз узун өмүр берер элем. Гүлдөгү сайрап турган булбул болсом, талпынып таң жаныңа келер элем. Ойлонуп уктай албай жатканыңда, оюңду сайроо менен жеңер элем. Алдастуу акын болбой ташчы болсом, аскага сүрөтүңдү чегер элем. Эң сонун. Радиодо эмгектенип, эми радиодо жолугадан бери айтып атабыз, жүзүңүздөр көрүнбөйт. Анан болгон маалыматты сиздер үнүңүз аркылуу беришиңиз керек да. Ошол эле кайгылуу маалымат болобу, сүйүнүчтүү болобу? Ошол нерсе канчалык кыйын баягы. Биз эми эмоция менен колдорду көтөрүп, жест, мимика деген нерсени колдонобуз. Биз журмайып койсок эле, мисалы, түшүнүктүү да? Түшүнүктүү болот. Балким жүрүбүздү бир кандай кайгылуу кылып койсок түшүнүктүү болушу мүмкүн. Ал эми сиздердин үнүңүздөр менен эле ошол нерсени беришиңиздер керек. Кандай? Негизи мен радио тармагында иштеп жатканыма 4 жылдын жүзү болду. Анан ал жактан бардык нерсени көрдүк. Баягы томуктай кирип, тоодой болуп өсүп жаткан чагыбыз азыркы тапта. Анан башында эле түшүнөсүң да, сен радио тармагында иштейсиң, сен бир гана үн менен иштейсиң. Демек, үн аркылуу жеткиргенге аракет кылабыз. Бул биздин биринчи тапшырыгыбыз. Башында сиз биринчи келип радио иштеп жүргөндө сизге келип айтышчу беле? Айдай, сен жеткизе албай атасың. Үнүңдү мындай кылгын же жүрөгүң менен сез деп, балким сүйлөө деп ошентип айтчу белесизби? Албетте башында катачылыктар болуп атты. Эң башкысы жаркын сүйлөгөнгө аракет кыл дешкен. Бул тапшырманын үстүнөн иштеп чыгып, бүгүнкү күндө деле болсом жумушумда калып 4 жыл иштеп атсак, албетте. Сиздечи кыйынчылыктар? Кыйынчылыктар болгон, албетте 2-3 ай кыйналган күндөр болгон. Негизи мындай эфирге 10 күндүн ичинде чыккам. Анан кийин кыйналып, ошол форматка көнүү маселеси да болгон. Башка радиодон келип, бул радиого келгенде бир башкача бир сезимдер болот экен. Программанын алмашуусу, толкундоолор болот, өзүнүн аудиториясы бар деген, ошол аудиторияга жараша сүйлөш керек. Анан кийин сүйлөөдө эң башкы бир максат бул ошол сөздү жүрөктөн өткөрүш керек да. Мынакей жагымдуу болуш үчүн ошол нерсени өзүң сезиш керексиң, ошол атмосферага балкып кирсең, анда сен угармандын кандайча досу болосуң да. Үн менен жан багууга болобу? Албетте болот. Бул үн аркылуу бүгүнкү күндө нан таап келе жаткан чагыбыз. Өзүңүздөр да жакшы билесиздер, замандын талабына ылайык күн сайын жаңы ачылыштарга күбө болобуз. Үн аркылуу азыр менимче каражат көбүрөөк түшөт деп ойлойм. Баракелде. Эмнеси болсо дагы силерге терең билдирели. Дайыма үнүңүздөр кубулжуй берсин, тамагыңыздар эч качан оорубасын. Эфириңиздер дайыма мыкты болуп, жанагы сиздерге чалган угармандардын эң бир популярдуу сөзү бар. Булбулдай үнүңүздөр эч качан өчпөсүн деген. Биз да ошол нерсеге кошулабыз, ооба. Үнүңүздөргө ашыккандар көп боло берсин анда. Айдай Кадырова жана ошондой эле Тилек Токтогулов бизде конокто болду. Үн жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Сиздерге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз программабыздын сапарын улантабыз.